Саламатсыңар урматтуу көрөрмандар, мен бүгүн балдар онкологу Станбеков Султан Амангелдиевич агайга конокко келдим. Бүгүн мен болсо бир нече суроолорду узатып, кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Биринчи эле суроом, онкологдор кандай ооруларды дарылайт? Жаман ооруларды дарылайт. Эми мындай жалпак тил менен айтканда, онколог деген дарыгер ал болсо залалдуу шишиктерди дарылайт. Жана залалдуу шишикке айланып кетүүчү ооруларды аларды дарылайт. Онкологдор үч түрү болот. Бирөөсү химиотерапевт, бирөөсү хирург, бирөөсү радиолог. Радиолог деген ал нур менен дарылай турган дарыгер. Залалдуу шишиктер деп айтып кетпеңизби, ошо залалдуу шишиктердин бөлүнүштөрүн айтып кетесизби? Залалдуу шишиктер эми негизи залалдуу шишиктер экиге бөлүнөт. Бириси рак деп коет, баягы орусча аны биз медициналык терминде кыргызча которгон жокпуз. Экинчиси саркома деп коет. Рак деген ал болсо эпителиалдуу клеткадан пайда болчу шишиктер. Саркома болсо ал мезенхималдуу клеткадан пайда болот. Көбүнчөсү саркома деген ал жаш балдарда кезигет, рак деген болсо чоң кишилерде кезигет. Айырмачылыгы ошол. Биз ошондо жаш балдардыкын деле рак деп айтпашыбыз керек. Негизинде жаш балдардыкы көбүнчөсү ак кан оорусу болот, жана саркомалар болот. Саркома бул мезенхималдуу түрдөгү клеткадан пайда болот. Анын пайда болушу себепкерлер мындай тышкы себепкерлер эмес, ички себепкерлер. Көбүнчөсү мисалы кичинекей балдар тамеки тартпайт, туура эмес жашоо кылбайт да, балдардын баары бирдей жашайт. Ошон үчүн саркомалардын көбүнчөсүнүн түбүндө генетикалык кандайдыр бир бузулуштар турат. Мынакей көрөрмандар, биз азыр онколог деген кандай ооруларды дарылайт деген суроого кыска гана жооп алдык. Эгерде сиздерде ушул сыяктуу суроолоруңуздар болсо, комментарийге калтырсаңыздар болот.